1990-жылдары СССР деген дүйнөлүк супердержава кулап, 15 союздук мамлекет эгемендик алат десе, эч ким ишенбесе керек. Бирок Кыргызстан эгемендүү болуш керек деп Өмүрбек Текебаев биринчилерден болуп айтып чыккан. 31 жашында депутат болгон Өмүрбек Текебаевдин саясаттагы ары түйшүктүү, ары кооптуу даңгыр жолу эгемендүү Кыргызстан менен катар башталган. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан тарта ири коррупциялык иштер жүрө баштаган. Алардын бири кылымдын аферасы Кумтөр. Эки президенттин, эки парламенттин башын жуткан Кумтөр аферасын Өмүрбек Текебаев алгачкы күндөн тарта сынгала баштайт. Урууга уруудай мамиле кылыш керек. Мен билем булар кимди канча жеп атканын. 10 миллион, 20 миллионду которгондорун билем. Өзлөрү да билип отурса керек. Информалдын бизнесмендер кадыр тиги бул жакка 10 миллиондорду которгузат. Бул коррупция. Өмүрбек Текебаев Аскар Акаевга каршы оппозицияда турган. 2000-жылкы президенттик шайлоодо Текебаев Феликс Колов менен тандем түзүп, президенттик шайлоого катышат. Эгерде Текебаев шайлоодон жеңип чыкса, Феликс Колов премьер-министр болору белгилүү болчу. Текебаев бул шайлоодо жегенин желим, ичкенин эрим кылам деген уран менен чыккан. Өмүрбек Текебаев Аскар Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусуна каршы саясий жараяндарга активдүү катышкан. Бирок 2005-жылкы Акман айылындагы митингде мурда премьер-министр болуп, кийин оппозицияга өткөн бир туугандар Бакиевтерди кой терисин жамынган карышкырлар деп атаган. Өмүрбек Текебаев Аскар Акаевди бийликтен кетирүүгө алып келген элдик демонстрациялардын башында турган. Митингдердин биринде ал эл менен экендигин билдирип, депутаттык күбөлүгүн ыргытып жиберген. 2005-жылы 24 мартта Кыргызстанда төңкөрүш болуп, мыйзамдуу бийлик жок болуп калат. Мына ушундай кырдаалда өлкөнүн мыйзамдуу жолго алып келүү вазыйфасы депутат Жогорку Кеңештин жаңы шайланган спикери Өмүрбек Текебаевга жүктөлгөн. Өмүрбек Текебаев Москвага качып кеткен Аскар Акаевди арыз жаздырып келип, мыйзамсыз бийликке документ жасап берген. Өмүрбек Текебаев Жогорку Кеңештин спикери болуп узак иштеген жок. Жоогазын революциясынан соң такка келген Курманбек Бакиев элдин үмүтүн актаган жок деп, Бакиевдин мурда берген убадаларын унутуп, кайрадан Акаевдин кейпин кийип калганын ачык айтып, жигиттик сөзүң өлдү, эркек болсоң өлүп ал деп спикерликти таштап баса берген. Бакиевди бир күн мурун биз Үчөн ака Бакиев үчөөбүз отуруп, Үчөн ака мындай дейт: "Өмүрбек, бизге эмне жетпейт? 40 жылдан бери башыбызга багыт конугочту жалап аттыктарга. Şu aka öke olup bölüşü işleyerbeysiңерби? Emin üçün bir kozun jokpu? Kozu soyup Baki ököz düğüne çakır. Eğer kozun jok bolsa men beremin dedi. Eğer men biyilik gerek bolsa, aka öke olup bölüşüp, sizlerden kol çabыңарга gelsi törüңөрgө yok. Ertesi ayttım, Baki sözünde turbayt. Al jigit emes. Sözde turbagan adam biyiliktin gücü olbayt. Al mamleketni başkara albayt. Em al it boldu degen bul kırgыздын sözü. It ele oldu dedim Сарбагыч. Бул жылдары Өмүрбек Текебаевга каршы Бакиевтер матрешка гейтти уюштурушкан. Алар Польшага учуп бараткан Өмүрбек Текебаевдин сумкасына 600 грамм героин салып койгон. Бирок Польша бийлиги оппозиция лидерине каршы уюштурулган провокация деп атап, Өмүрбек Текебаевди боштондукка чыгарган. Алым кира героинди уксуска чылаган. Эмне үчүн? Апимден героин алганда уксус менен иштеткен дагы героинди уксусун житип алат экен. Ит ошону табат экен, уксусун житин. Меникин жөн эле чылап койгон. 5 метрден келip taap karmap alsın деп. Men ошол азаматка айтып, мен сага 1 килограмм героин берейин уксуска чылап. Мойнуң илип алып 4 аэропорттон өтчү. Аэропортто байпагыңа чейин текшерет. Террористтерди кармайбыз деп. Байпагыңа чейин текшерет. Мен ошондой жиндимен өзүм салып алып 4 аэропорттон өттүм. Bir жактан кеткенден кийин мунун баары далилденет. Бүгүн алар таанышы мүмкүн. Бүгүн алар ант бериши мүмкүн. Бирок жакында алардын убагы бүтөт. Мына ошондо булардын баары ачыкка чыгат. Мына мени 1 жыл мурун көбүңөр жаман көргөнсүңөр. Эл душманы Текебаевга өлүм деп жүрүшкөн. Бирок мен ошондо чыдагам. Анткени чындык мен тарап экенин билгем. Анткени мен Бакиевтерди силерге караганда жакшы билем. Анткени мен алардын жанындамын, силер алыста тургансыңар. 1 жыл өтпөстөн мунун баары дайын болду. Революция деп силер көтөрүлгөн идеяларды баалуулуктарды унутуп эвледи, тепседи. 2009-жылы өлкөдө шашылыш президенттик шайлоо дайындалат. Өмүрбек Текебаев эски санаалашы оппозициядагы үзөңгүлөшү Алмазбек Атамбаевди шайлоого алып чыккан. Процесс бул шайлоо эмес. Бул урдо. Бул шайлоо эмес. Бул алдо. Бүгүнкү бийлик тиел шайлаган жок. Булар каракчы. Биз бул каракчы криминалдык үй бүлөгө согуш жарыялайбыз.
Өмүрбек Текебаев жана анын партиясы 2010 жылкы апрель революциясынын башында турат. Партия лидеринин орун басары Болот Шер 6 апрелде Талас шаарында бакиевтерге каршы чечүүчү сок курган. Ага чейин дагы бир атамекенчи Алмамбет Шыкмаматов нарын элин көтөргөн. Бүгүнкү бийликтин идеологиялык сокурдугун, моралдык жактан мунчулугун баарыбыз далилдедик. Бүгүнкү бийлик кыргызча айтканда мал болбой калды. Аны алмаштырууга баарыбыздын көзү жетип турат. 7 апрелдеги революциядан соң Өмүрбек Текебаевга экинчи жолу бийликти мыйзамдаштырып, документ жасап берүү милдети турган. Өмүрбек Текебаев убактылуу өкмөт түзүүнү сунуштап, биринчи декреттерди түнү менен жазып чыккан. Өмүрбек Текебаев экинчи жолу конституциялык кеңешмени жетектеп, өлкөнү парламенттик башкарууга бурган конституцияны жазып, ал 27 июнда кабыл алынган. Революциядан соң Өмүрбек Текебаев сунуштап, ишке ашырган өткөл мезгил деп аталган бийликти мыйзамдаштыруу механизми дүйнө элдери үчүн үлгү болуп калды. Анткени Кыргызстан менен катар революция болгон араб мамлекеттеринде эндигиче тынчтык орной элек болсо, Украина экиге бөлүнүп алып урушуп жаткан чак. Атамекен лидери 2010 жылы Жогорку кеңешке депутат болуп келип, 2015 жылы 6 чакырылышка кайрадан депутат болуп шайланды. 2016 жылдан тарта бийликтин былык иштерин ачыктап, азыркы бийлик деле мурдагылардын жолуна түшкөнүн ачыкка чыгара баштады. Өмүрбек Текебаев 2016 жылы 1 сентябрда кыргыз парламентаризминин тарыхында калчу тарыхый билдирүү жазады. Эми урматтуу депутаттар, сиздер жөнүндө, биз жөнүндө. Мен бекеринен легендарлуу парламентти баштаган жокмун. Руслан Казакбаев отурган жерде отурат элем. Ал аксакалдар жок. Алды өтүп кетти. Ошол легендарлуу парламенттин мүчөлөрүнүн балдары ушул жерде отурат. Эргеш Төрөбаев депутат болгон. Бүгүн анын баласы Бакыт Төрөбаев бул жерде отурат. Келгиле биз аталарыбыздын койгон тилегин орундатайлык. Атадан кем бала болот, атадан артык бала болот дейт. Ошолордой болуп ушул залда тарыхый чечимди кабыл алганга даяр болойлук. Аталарыбызга татыктуу болойлук. 25 жыл мурун ушул жерден келип, бизди да эстеп, ушундай легендардуу адамдар аталарыбыз болгон экен деп, биздин балдарыбыз, кийинки муундар ушул жерде сүйлөп турсун. Бүгүн биз конституциядан чет жашап жатабыз. Конституцияда көргөзүлбөгөн жол менен өлкөнү башкарып жатабыз. Бул туура эмес. Сиздердин мандат алып келгениңиздерге 1 жыл боло элек. Мандатыңар жаңы, күчүнө кире элек. Сиздер лидерсиңер. Өлкөнүн тагдыры силердин колуңарда. Өлкө силерди карап турат. Ушул жоопкерчиликти биз сезе билишибиз керек. Biz bürönün malay emespiz. Biz el ökülübüz. Bizge kaçıl bir kabinetlerge çakırıp etkin görgözgö berбеш керек. Biz tarıхый чечимди өзүбүз кабыл алышыбыз керек. Анткени кыргыз элинин ишине турган силерден башка эч нерсеси жок. Бизден жогору жакта Кудай гана. Ошон үчүн бизди жогорку кеңештик. Өмүрбек Текебаев саясатка аралашкан 27 жыл бою саясаттын туу чокусунда жүрөт. Ал акыйкатсыз, коррупцияланышкан эки бийликти кетирип, үчүнчүсү менен кармашып жаткан үчүн. Анын бетке чабар көкжал мүнөзү Акаев, Бакиев, Атамбаевдер менен кармашууда артта кайтпастыгы аны тирүү легендага айлантты. Марат Төлөмүш уулу, Ринат Элеманов, Сентябрь.